чоң bir hadislerden inşallah. Бұл hadis Amr bin As radıyallahu anh aytatken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağa kiyimin jana kuralın alıp gelsin dep buyruk berip adam jönötüptür. Men kiyimdi jana kuralımды alıp Peygamberge barsam, al daarat alıp жатқан екен. Ма алғаш тіке қарап, анам ылдый қарап, ей Амыр, сені аскерлерге басшы қылып жөнөтүүнү кааладым. Аллах сага көп олжа берсин. Мен сага жакшы мал мүлк болушун каалайм. Мен мал мүлккө кызыгып мусулман болгон эмесмин. Пайгамбар мага бирге болуу үчүн исламды кабыл кылгам деп айттым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ей Амыр, жакшы адамга адалдан мал мүлк болгон кандай жакшы деди. Demek бұл hadisten көпчүлүк алса болот турган. Жакшы жана жаман. Бұл экөө бири-бирине каршы келет. Ак менен кара, түн менен күн, аял менен эркек, бейиш тозок, туурабы? Алла гана жалгыз экен, бирок калган нерсенин бардыгы тең экиден келип турган. Жакшы менен жанашсаң, эмне болот? Сөзсүз жакшылыкка жетесиң. Ал эми жаман менен жабышсаң, сөзсүз жаманчыга туш болосуң. Кээ бир адамдар ырыскы же болсо бир жакшы адал деген нерсени ойдо турган болсоң эле ушундай деп ойлошот. Акча, мүлк, үй, машина жок турган. Ырыскыга, адал нерсеге сени менен менин жашоомдо бардык нерсе кирет. Бул жерде отурабыз го. Мына ушул да ырыскы. Бул жерде отурушубуз ырыскы. Кирип аткан ордубузга кирип аткан аба ырыскы. Ушул күндө чыккан күн да ырыскы, болду таза аба да ырыскы, аялың да ырыскың, балаң да ырыскың, ден соолугуң да ырыскың, көздүн көрүшү да ырыскың, оозуңа тамак кирип, ошол сиңип атыш да бул ырыскы. Ошон бул сага керектүү нерсе менен болсо, ал эми сыртта көрүнбөгөн жакта дагы сага берилген боорукерлик дагы, жек көрүү сезими деле, башка нерсенин бардыгы тең өз бул да ырыскы болуп турат. Жакшы кулк мүнөз да бул адам үчүн берген ырыскы болуп эсептелет. Некен? Ырыскың. Ырыскы деселе курсаңа кирген тамак менен чөнөлүп калбаш керек. Эми пайгамбар жакшы адамга адалдан мал мүлк болушун каалайм деген сөз эки. Демек, жакшы деген сөзгө эмне кире турган болсо, ошол адамдын ырыскысы да жакшыдан боло тургандыгы жөнүндө сөз. Биз дайыма айтып атабыз, адал ырыскы сенин жашооңдо көп нерсени өзгөртөт. Сени менен мен жашоомдо адалдан ырыскы боло турган болсо, көп нерсени өзгөртөт. Эгер ырыскың адалдан боло турган болсо, ден соолугуң да жакшы болот. Адалдан ырыскы боло турган болсо, сен аялыңдагы балдарың да жакшы болот. Эгер ырыскың адалдан боло турган болсо, сен кошунаң да жакшы болот. Эгер ырыскың адалдан боло турган болсо, сен досторуң да жакшы болот. Эгер сен ырыскың жакшы боло турган болсочу, жүрөгүңдө тынчтык, ушундай бир бакубатчылык, бактылуулук болот. Эгер ырыскың адалдан боло турган болсо, сенин көңүлүң ток болот. Абдан чоң нерсе бул. Жүрөгүңдө тынччылык бул эң чоң ырыскынын ичинде эң чоң бактыттын бирөөсү болот деп. Адамдар бүт нерсеге жеткен күндө деле эмнегеdir бир нерсе жетпей атат дейт да. Бирок бейиш жөнүндө сүрөттөгөндө, ал жерде алардын көңүлдөрү ток болот деп айтылат улам-улам. Бейиштегилер эч нерсе капа болбойт деп айтылат. Бейиштегилер эч нерсеге муктаж болбойт деп айтылат. Бул жерде айта турган нерсе эки, эмне үчүн андай болот десе, демек алардын жүрөктөрү тынч болот экен. Алар бул дүйнөдөгүдөй болуп, бир нерсе табам деп капаланбайт экен. Бирөө менен урушуп кетем дебейт экен. Бирөө жек көрүп коюп окутуп коет дебейт экен. Бирөөнүн көзү тиет дебейт экен. Bir nерсе жетпей атат деп айткан. Бул жерден адам Б точкасына жетиш үчүн бир нерсе керек деп айт экен да. Бардык нерсе эмне экен? Ток болот экен. Баягы кыргызда сөз бар го. Деме санасы жок сары сууга ток эмне болот? Семирет. Көрсө, бейиште сана жок экен да. Эми ошондой эле адам эгерде бул дүйнөдө адалдан ырыскы боло турган болсо, ошол адамдын жүрөгүнө эмне келет экен? Токчулук келет экен. Bir yıl убакытта илгери бир өткөн заманда bir бай, bir падыша ушунда bir катуу bir ооруп калат экен. Анан ал замандын дарыгерлери дагы
биринчи жөнөкөй эле дарыгер болгон эмес. Алар жөн эмес, олия да болгон экен да. Анан падышага келет, падыша ооруп атканын айтат, ары айтат, бери айтат. Анан баягы дарыгер экен, сизге бир бактылуу адамдын кийими керек дейт экен. Вазирлерге айтат, бүткүл дүйнөнү кыдырып башташат баягылар. Бактылуу адам издешет. Биякка чабат, оңго чабат, солго чабат, артка чабат, алдыга чабат, тоону, ойдун баарында эч кимди таппайт. Анан түн ичинде чарчап, чалгып келатса, бир кышына бир кымда бир алачыктын ичинде бир адамдын сөзү бар экен. Кандай бактылуумун? Кандай бактылуумун дейт экен. Таптык дейт экен. Бай алачка кире калып элесиң, баягыны көтөрүп чаап деп байлай калышып анан кийин баягыны мүшөккө салат экен да анан жүрөйт экен баягы. Эй, каяка дейт, урду ойногон сен таптык биз, сен керексиң бизге. Алачыкты кыдырып атып бир чепкен таппай коюшат экен. Болду болбоду, бактылуу дедим, жок дедим, түкүрүгү жарар деп баягыны жөнөшөт экен. Баягы падышанын алдына келип мүшөктү төксө баягы адам жылаңач экен дейт. Падыша бул ким дейт экен? Бул бактылуу адам дейт. Бул кийими жок экен, жылаңач бойноп келипсиң, кана мунун чепкени дейт экен. Дейт экен, чепкен таппай койдук дейт экен. Алла. Падыша баягыдан сурайт экен. Эй, сен эмнең менен бактылуусуң? Кие турган чепкениң жок. Карасам, ошо тамагыңдын жоктугунан ач калган, өлөйүн деп капсың. Курсагыңда мындай эме деле жок. Бирине бири кайышып, кабырган кирип кетиптир. Эмнең бактылуу десе, падышам дейт экен, мен бактылуумун дейт да. Мына көрдүңүзбү, айтканбыз, бул бактылуу дейт да. Эптеп кутулуш керек да падышаданчы. Анан мейли дейт экен. Айтчы дейт, эмнең бактылуу дейт. Мен дейт, таң атырам дейт, таң атырам. Таңда турам дейт. Эч бир нерсеге сарсана болбоймуптур. Чепкеним деле жок дейт да. Бурчта бир тряпка бар болчу, ошону албай калышыптыр дейт да. Мындай авыратып жабам дейт. Анан сыртка чыгам, элдерге барып туруп кичине бир мандикерлик кылам. Анан бир нече күнү кылам дагы. Анан ошону алып келип алып, ошондой отуруп алып, бир нан сатып алып, сууга салып, анан нан сатып алганда дейт, катыган нан сатып алам дейт да. Анткени сен аны сууга салсаң, жибигенден таттуу болот дейт да. Ушундай рахат алып, ошол катыган нанды сууга салып туруп, оозума салып туруп, бир курсам тойгондо, ушундай бактылуумун деп атсам, болду салып кет дейт да. Падыша түшүнө бербей, ойлонот экен дагы, бир нече отуруп туруп, анан кыйкырып, өкүрүп, бакырып ыйлап баштайт экен. Эй, мен келе соң, мен акмак болдум, мен оорукчан турбайымбы деген экен. Анан вазирлер, дарыгерлер жок, эмне болду десе, көрсө бактылуулук байлыкта эмес экен. Мен кийген алтын чепкенде эмес турбайбы көрсө. Көрсө болгон нерсеге шүгүр айтып, ошол катыгандан болсо, жей турган болсоң, көрсө жүрөгүң тынч боло турган болсо, мына ошол бактылуулук турбайбы деп бүгүндөн баштап мынекен мен падышалыкты өткөзүп бердим деп падышалыкты өткөрүп кетип калган экен. Адамдар бактылуу болуш үчүн көп нерсени издешет. Бактылуулук десе эле, сөзсүз эле мындай 5-70 деп айтып барат эле, ким тегерек жанагындай. Барга жана эмеде мындай атка мингенде көйрөңдүңдү караган дейт го. Адамдар көйрөң болуп калат да, мынтип карасаң, кол башкача турат го. Мындай самодовольный, очкичи мындай аталган, анан мындай караганда мынтип карагысы келет го, общий карайт го. Самодовольный болот го, ушундай бир башкача довольный болот го. Анан ушундай бир кеже болсо, кебирлер болсо, мени көрүп атат бекен деп улам тегер, улам ар жак бер жакты карап, мындай бир эмне экен жүрөгүндө ошол нерсени көрсөткүсү бар да. Бетине, адамдын бети ушул нерсе да, мени кара дей берем го жердечи. Көрсө адамдын бети, адамдын көркү бул көзүндө да, туурабы? Көзү ар жак бер жакты карап аткан болсо, бир нерсени билгисиз келет, туурабы? Демек, көп убакыттарда адамдар ушул нерседе бактылуулук деп ойлоп алганбыз. Сени менен менин ата-бабам жөнөкөй гана боз үйдө жашап келген. Боз үйдө карасаң тоголок эле да, бурчу да жок анынчы. Евро ремонт болгон эмес. Евросу жок анын ичиндечи. Обой чапталбай. Ишечи, стенасычы кызыл кирпич менен анын сыртында мындай бир эме базаль чапталган эмес да.
ортодо мындай бир жанагындай бир кыймени коюп койгон, аны ошол жерде субханалла жашаган. Бирок ошолор бизден бактылуу болчу. Алар нааразы болгон эмес. Ушундай экен да. Көрсө сиз менен биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз эле субханалла бузуп алганын катарындабыз азыр. Болгонго шүгүр кылуу бул өтө бир чоң маанилүү нерсе. Демек, адал нерсеге келгенде ушунчалык жакшы нерсе тууганым, кайсы нерсе адал экен, кайсы нерсе бул жерден бир аз болсо тер акса. Туура, кээ бирлерге тер агызбай табышыңар мүмкүн. Соодада да адал нерсе бар, дыйканчылыкта да бар, малчылыкта да бар, чиновниктер бар жок. Бар болуш керек, Анын бир айдан кийин берген айлыгы адал да, туурабы? Мамлекет берип аткан немеси адал, машалла. Канча деген нерсе бар, ошол нерсе бар. Демек, жакшы адамга берилген жакшы адал рызкы бул өтө бир маанилүү нерсе. Ар бир кылган амалдарыбызды, ар бир кылган амалыбызды ушундай бир нерсе үчүн кылалычы. Жүрөктүн токчулугу, кичине бири-бирине бир ыраазы болуу үчүн кылыш керек. Эмнеге стресс болуп калды? Эмне болуп кетти десе, отуруп мына жооп бере албайт да. Ана мен жооп берип баштайм анын ордуна. Болбой калдыбы десем, болбой калды дейт. Такыр болбой калды, болбой калды. Тыгылып калдым, тыгылып калдым. Эми ал белгилүү да эмнеге тыгылып калган, эмне болбой калганычы. Ал иш кылып көрдү. Тияка, бияка түртүлүп көрдү. Болбой койду да. Караса жанындагы досу быйынбы седмой минип калыптыр да. Анын аялы, досунун аялы башкача шуба кийип алыптыр. Эми аялы деле сураган жок андан. Анын деле эч ким деле сураган жок, анын быйынбы жетинчи бекенби. Сураган жок. Болгон нерсеси ошол жерде, бул жерде жүрөгүндөгү топук болбогон нерсеси эмне кылды? Аны төмөн түшүрүп бардат. Алтын болгон эң жакшы алтын сөздөрдүн бирөөсү ушул экен. Алымдар ушундай деп айтат. Алым десе, эмне десе, билүүчү деген сөз да. Хаким ва захид дейт. Дүйнөнү чытагандар, даанышмандар, алимдар, билгендер ушундай дейт. Дүйнө ишинде дейт. Өзүңөрдөн төмөндү карагыла. Жүрөгүңөр ток болот. Жана болгон нерсе шүгүр айтып болот. Ал эми динде болсо, өзүңөрдөн өсүп кеткендерди карагыла. Мына ошондо силерде өсүш болот дейт. Эки нерсеге гана Алла Таала кызганууга ушундай хасат кылуу улсат берди. Эки эле нерсеге улсат. Биринчиси, эгер бир адам колунда болуп, мүмкүнчүлүк болуп туруп, адамдарга пайда келтире турган, айвандарга пайда келтире турган бир нерсе салып аткан болсо, кылып аткан болсо, аттың менде буда болгондо мен да ушинтмекмин деп кызгануу болот экен. Экинчиси бирөө аалым болуп, молдо болуп, адамдарга пайда жеткизе, ахиреттин үйрөтүп аткан болсо, аттың эгерде менде илим болгондо, мен дагы ушинтип үйрөтсөм кана деп, ошонун илимине таң берип кызганса болот экен. Бирок калган нерсенин бардыгына кызгануу, көрө албастык кылуу, ошонун аркасынан умтулуп чуркоо, же ошо жетем деш арам деп койгон экен да. Кээ бирлер айтышыңыз мүмкүн да, азыр бул деген молдо деген бизге стимул бербей айтат. Кантип биз стимул алабыз, байларды көрүп ошолордой болобуз дебесек кантебиз деп. Жок туган. Кудай Таала ар бирибизди ар башка аялдын жатынынан чыгарган. Ар кайсы белден түшкөнбүз биз. Ар бирибиздин рызкыбыз өзүнчө түшүп жазылган пешенебизге. Ризкихи, ажалихи, саидун ва шакиюн. 4 нерсе периште жазган. Эненин ичинде 120 күндөн кийин, я Алла, сен айткан жазма чыгып кеткен уже. Ар бирибиз бул дүйнөдө ар бирибизге отдельный өзүнчө Азриил деген периште келип жаныбызды алат. Ар бирибиз отдельный ар кай жака өзүнчө мүрзөгө коюлабыз. Кыяматта тирилгенде дагы ар бирибиз өзүнчө тирилебиз. Демек, биз бардыгыбыздын өз рызкыбыз ар кандай болуптур. Бирөөнүн жетишкендиги, субханалла, сен ошондо жетишесиң деген сөз эмес ал. Сенин балаң
Сен анын баласында минип жүргөн машинени сенин балаңа да минишин сенин шартың эмес. Ал жашап аткан ассамблеяга сен жашашың шарт эмес. Эгер тагдырыңда жазылган болсочу, Алла Таала өлүм төшөгүндө жатканда керек болсо миллиардер кылып коюшу мүмкүн. Мен көчө окудум. Дүйнө жүзүндө 20 мышык бар экен миллиардер. Миллиард, мультимиллиардер экен. Анын акчасы эсеби жок экен. Мышык. 7 ит бар экен. Королдор жетпейт экен байлыгына. Ит экен. Адамдын ит эмес. Собака. Кадимки ит. Кадимки. Еще пародастагы мындай башкача экен да, жанагындай. Мындай пародист дейт эмес экен. Ошо жетет. Эми ошолорго күнүнө канча миңдеген кишилер иштейт экен кадимкидей. Ал итти кадимкидей эмеге апарат экен. Анан бул кызык жери ошо корпорациянын чоңдорунун бардыгы тең ошол итсиз эч качан чогулушуп кеткен. Эмне десе, өлүп атканда ошол байлыктын ээси итке жазып салыптыр да, байлыктын баардыгын. Мураска кылып салыптыр. Карайсызбы кандай нерсе? Ал биринин керек болсо иттин да өз рызкысы бар. Бардыгы тең ошол тыгылып калган нерсесин эле кереги жок стресс болуп. Кереги жок, субханалла, бир аз дүйнө болбой калса эле, бирөөнө жетпей калсаң эле, бирөөнө тийбей калсаң эле, эмнекен? Өзүңдү өзүң тыштап кереги жок. Демек, рызкы ар бирибиз өз-өзүнчө чыгат экен да. Аракет кылабызбы? Адалдан табабызбы, Кудай буйрса? Бири-бирибизди субханалла кечиребиз, Машалла, бири-бирибизге жакшы мамиле кылалы. Үйгө барганда, бүгүн барганыңарда, анан айта албай калам да. Үйүңүзгө бүгүн барганда бардыгыбыздан оң бут менен бисмиллахир-рахманир-рахим, ассаламу алейкум деп катуу үн менен кирели. Эмне деп киришибиз керек экен? Ассаламу алейкум. Демек, ким үйүнө ассаламу алейкум деп кире турган болсо, рызкысы көбөйөт, бай болуп баштайт. Эгерде экинчиси болсо, үйгө баргандан киргенден кийин ошол аялың менен урушуп кеткен болсоң, балаң менен урушуп кеткен болсоң, же урушпасаң деле субханалла барып туруп, балабыздын да аялыбыздын беттерин өп коелу. Аял болгон болсо, ошол баласынын, кызынын некен күйөөсүнүн бетин өп, кандайсыңар, кандай жаттыңар деп бир жакшы бир маанайда иншалла кирели. Кирип келе мына карап туруп, эмне шыпыргы таякта турат, эмне тетигин кон, эмне машина жуулган эмес, ой. Мен деген 3 күн жок болуп койсом ушинтке, мына мен жок болуп өлүп калсам эмне болосуңар деп өзүң кудай кылып албагыла, Киргенде мына жакшы маанай тартылып кирели машала үйгө. Үйлөргө жакшы маанай тартылып кирели. Кийин эмне үчүн экинчиден айтабыз? Анткени кайсы үйдө ынтымак болсо, ошол үйдө рызкы көбөйөт. Эми кайсы эркектин буту көбүрөөк мечитти көздөй баса турган болсо, көбүрөөк ар бир намазга мечитке азанды укту, кой балдарым, жүргүлө кетти эркектер, мечитти көздөй басалы. Машалла, машалла. Аллах чакырып атат бизди. Алла конокко чакырып атат. Үйүнө бардык, намаз окудук. Үйгө келатканга чейин периштелер, баратканга чейин сооп жазылып, келатканда канча адам болсо күнөө кечирип кетет. Ким мечитке көп каттаган болсо, ошонун рызкысы көп болот.